ушуну азайтышыбыз керек да. Вот келген адамдар могу жерге келип, больницага келип атат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев эне жана баланы коргоо улуттук борборуна барды. Төрага аталган борбордун балдар эндоскопия бөлүмүнө 16 миллион 500 миң сомдук заманбап Sonospace 550 үлгүсүндөгү медициналык жабдууларды тапшырып, мекеменин ишмердүүлүгү менен таанышты. Я очень надеюсь, что и в дальнейшем это пригодится вам, особенно нашим детям. Детям, которые там нуждающиеся больным нашим детям, да? Очень много инородных тел я вам показывал, когда да. целый Да. Вот мне пригласили ради вас на стадионы. Да. Жалобали ваши. Вот вы показывали, вот это все. Вот это целый мешок, это мы достали у 2-3-летних детей, 5-летних из желудка без разреза живота при помощи такой эндоскопической аппаратуры. Вот. Сейчас у нас, спасибо вам, более широкий спектр воздействия, так что у нас очень сейчас хорошо, а детей очень много, почти каждую неделю то монету, кто что-то инородное тело из желудка мы достаем. Все, спасибо. Тогда мы договорились, тогда через нашего уважаемого руководителя мы еще раз собираемся вам покупать самое необходимое оборудование. Пожалуйста. Мы потихоньку будем делать. До конца года, возможно, мы оборудуем больницу таким образом, что в этой больнице будет все. А мы что, соответственно, не в Москву, не в Казахстан не посылаем. Да, никуда не будем посылать, здесь будем лечить своих детей. Спасибо вам. Саламаттыкты сактоо тармагын өнүктүрүү жана заманбап медициналык кызматтарды кеңейтүү мамлекеттин негизги максаттарынын бири. Мындан улам Камчыбек Ташиев балдардын ден соолугуна кам көрүү багытында дагы кандай муктаждыктар бар экендигине кызыкты. Ошондой эле керектүү жабдыктар менен камсыз кылууну убадалады. Давайте мы вам купим еще новое оборудование. Самое современное оборудование. Так? У нас на это хватает средств, возможностей у государства. Понимаете? У государства сейчас появилась такая возможность оказывать содействие своим гражданам. Так? Поэтому я сейчас попросил Шайру Галибаевича тем, что он, чтобы сегодня же написал мне еще раз, какое оборудование вам нужно. Самое современное. Даже самые дорогие. Так, будем покупать. Ошондуктан жакшылап иштеңиздер, ишиңиздер ийгилик болсун. Биз бул жактан жардам бере беребиз, сиздер бул жактан жардам бериңиздер. Самое главное, что элибиз ыраазы болсо болду. Жаңы жабдуулар аркылуу ички органдарды так изилдеп, оорулардын алдын алуу жана туура диагноз коюу иши бир топ жеңилдейт. Мындай колдоо балдардын ден соолугун сактоого жана операциялык процесстердин натыйжалуулугун жогорулатууга өбөлгө түзөөрү белгиленет. Сапаты дагы аябай жогорку деңгээлде. Баягы сүрөттүн сапаты, изображениянын сапаты аябай жогору. Ошол эле убакта сүрөт фотону кылса болот, видеону кылса болот. И жанагындай шишиктерди, сосудтардын өзгөрүүлөрүн 5-6 режими бар. Сары, көк кылып көрсөтө турган, тамырлар анык көрүнөт. Же эпителий сырткы катмары жакшы көрүнөт. Ушундай бир аябай заманбап жакшы видео эндоскоп берилди. Аталган борбордо жыл ичинде 4000ге чукул ички органдарга изилдөө жүргүзүлөт. Буга чейин жабдуулардын эскилиги жеткендигине байланыштуу бир топ маселе жаратып келген. Эми жаңы эндоскоп аппараты дарыгерлердин жумушун жеңилдетти. Бул аппараттын жардамы менен көптөгөн изилдөөлөр жасаса болот. Бейтаптарда бул колоноскопия, гастроскопия, бронхоскопия жана ошонун өздөрүнүн түрү бар дагычы. Ошо бөлүнүп кетет. Эң башкысы биздин адистер ушундай аппараттар менен иштегенге даяр. Буга чейин аппаратыбыз 5 жыл мурда алынган, эскирген. Булардын атайын өзүнүн нормативи бар да, изилдөө боюнчачы. Бир аппаратта бир 1000дей изилдөө, бизде мындай немеден ашып кетет 5-6 эсечи. Ошого байланыштуу аппараттар тез иштен чыгат. Башка эндоскоптордон өзгөчөлүгү бул жакта деген детский гастроскоп бул жакка кошулат. Бунун диаметри 5-6 мм. Атайын бул жаш балдар үчүн ыңгайланышкан. Ошондой эле ушул детский колоноскоптун деле алдык буюрса. Анан ошондой эле гастроскоп, анан бронхоскоп деле. Видеодо көрсөтүлгөндөй эле инородный тело жакында эле бала келди. Бир жыл мурун шело чечип алыптыр. Анан кийин бир ай бою ОРВИ болуп, грипп болуп ооруп жүрүптүр. Анан кийин эле
гастроскопия өтіп қойылды деп келді. Анан деген біз кіріп еле қарасақ, средний треть пищевода монета уже көп уақыт тұрып қалған белгісі немесі болып тұрады. Монета болса уже қарарып кеткен да, шелушінмен болып жүр. Анан кейін бұл жерде именно средний треть структура болып қалған. Диаметрі 5-6 мм еле ол сужение болып қалған. Монтип эндоскопический инструменттердің жардамыменен инородный теланы открытый емес, эндоскопическим доступпен шығарғанға мүмкіншіліктер аз бізде түзіліп жатады, Құдайға шүгір. Инородное тело монета, 3 сомдық монетаны жұтып алыптыр. Средний треть пищеводқа барып, ошол жерде тақалып қалыптыр. Бул кадам мамлекеттин саламаттыкты сактоо тармагындагы социалдык жоопкерчилигин жана өзгөчө балдардын ден соолугуна жасалган камкордукту көрсөтөт. Ал ортодо дарыгерлердин да жоопкерчилиги жогору экенин эске алуу менен төрага Камчыбек Ташиев ак халатчандарды мыйзам алдында ак ниет кызмат кылууга чакырды. Мы сейчас начали бороться с коррупцией. Биз коррупция менен күрөшүп жатабыз. 2026 жылдын соңуна чейин өлкөдө коррупцияны азайтууга, жада калса таптакыр жок кылууга милдеттенме алганбыз. Коррупция кайсы жерде кызмат көрсөтүү болсо, мына ошол жерде башталат. Алар мектептер, ооруканалар, жалпы кызмат көрсөтүү тармактарында болот. Ошондуктан мен силерден абдан суранып кетем. Паракорлуктан алыс болгула. Ооба, акчалай кыйынчылыктар болот, жетпейт. Бирок акырындык менен бул кырдаалдан дагы арылабыз. Не хватает у нас денег, не хватает финансов, не хватает. Нурзада Сыдыкова, Кудайкалы Сомуралиев, регион, Бишкек. Эми проектировать ушул жерден эми баягы кетирген скорик жол кылып. Жолду жасап сону кылып, асфальтты кылып, бул жерге чыгып кетти. Жарайт.